чыгармачылыгымдын жеткен туу чокусу десе болот, бул Куран. Адамзатты туура жолго салган ыйык Куранды кыргызча ырга салып которгон улуу акын Надырбек Алымбековдун 14 томдук китеби жарык көрдү. Айрымдары 6-чы рет басылып чыгып жаткан эмгектер 10 миңден ашык нускада жарыяланды. Миң түйшөлүп жүрөгү менен жараткан чыгармаларын окурмандары баалайт деп терең ишенет. Эгер мен ишенбесем, мынчалык сандагы китепти эмне кылам чыгарып. Мына ырдалып бүтпөйт махаббат деген алгачкы китептерим. Булар ырдалып жүрөт. Ушу китептин ичинде бир 100ге жакын обон бар. Анан бирге дүйнөдө ушул ичинде обондору бар. Анан калгандары ошол өмүр темасы. Ички маани мазмуну менен катар сырткы мукабасы да мыкты болгон китептин чыкканына окурмандар менен катар шакирттери да кубанууда. Кыргыздын адабиятын, маданиятын жана рухун көтөрүүгө зор салымын кошуп жаткан акындын сүйүнүчүн тең бөлүшүп, дем күч берүү үчүн Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков куттуктап үйүнө келди. Мейли руханий потенциал жагынан болсун, нарыктуулук жагынан болсун, жүзүндө нуру, акыл кенчи, өнөрү бардык жагынан өзгөчөлөнүп турган бир инсан да. Экинчиден Чыңгыз Айтматов менен тааныстырган ушул инсан, Сүйүнбай Эралиев менен тааныстырган ушул инсан, бир жагы насаатчы, бир жагы устатым, бир жагы чыгармачылыгын аябай жакшы көрөм. Мен ал кара көз сөз тармагында болсун, же поэзия тармагында болсун, же публистика тармагында болсун, эң бир сонун шедеврлерди жазып, анын айткан сөздөрү, жазган ырлары жүрөктөргө жетип, адамдарга жуккан инсан да. Акындын 30 жылдык чыгармачылык жолундагы эң баалуу жана көлөмдүү эмгеги ыйык Куран. Алып китепти ырга салып которууга 6 жылын арнаган. Кыргыз улутуна элине ыржандуу эл, ошондуктан мен ырга баштан аяк ырга салдым. Бир 50 миң бир саптай болот. Анан аябай буда 5-6 жыл отурдум. Такшалган таланттуу акын Надырбек Алымбеков канаттуу ырларды жаратуу үчүн бардык темага кайрылган. Жаш кезинде махаббат темасына басым жасаса, кийинки жылдары омоктуу, олуттуу чыгармаларды арбын жазды. Алардын баарын китепке киргизип, баш аягы 66 китеп чыгарды. Көпчүлүк ырлары орус, англис, фарсы, казак, өзбек, түрк, тажик, грузин жана азербайжан тилдерине которулган. 300гө жакын ырына Рыспай Абдыкадыров, Атайбек Бөдөшев, Каныке Эралиева, Апас Жайнаков сындуу талант ээлери тарабынан обондор жаралып, калк арасында кеңири ырдалып жүрөт. Эски там ээн турат кыштагыңда, эбактан ээси жок деп бузбагыла деп, эң мыкты жазылган ырдын да автору Надырбек Алымбеков. Бозоргон боз там турса жол боюнда, ордош бирөө бар деп ойлогула, ата энем ак тилектен салган эле, арбагын унут кылып койбогула. Ээн турат кыштагыңда, эбактан ээси жок деп Ак эмгеги менен татыктуу өмүр кечирип жаткан акын быйыл 76 жаш кутман куракка келди. Бул жылдар аралыгында мамлекеттик кызматта 30 жыл иштеп, Союздун 2 ири ишканасын, 9 жыл жазуучулар союзун башкарды. Ал өлкөнүн өнөр жайына да эмгегин сиңирип, СССРдин лауреаты жана Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген ойлоп табуучусу да болду. Эмгеги менен эле эмес, адамдык асыл сапаттары, жөнөкөйлүгү менен да азыркы муунга үлгү болгон өрнөктүү инсан учурда өмүрлүк жары, уул кыздары, небере чөбөрлөрү менен дөөлөттүү өмүр кечирип жаткан чагы. Үмүтү болгон үй бүлөсү менен үйүндөгү китептери анын чоң байлыгы. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.